Гавриловка айылындагы орто мектептин имаратынын сатылышы тууралуу маалымат чындыкка туура келбейт. Министрлер кабинетинин маалымат кызматы кабарлагандай, Гавриловка айылындагы орто мектептин имараты 1967 жылы Чүй облусунун Сокулук районундагы Шопоков атындагы колхоз тарабынан курулган. 1992 жылы колхоздордун өзгөртүп уюштурулушуна байланыштуу орто мектептин жана клубдун имараты жаңы түзүлгөн Шопоков атындагы кооперативдин карамагына өткөрүлгөн. 30 миллион сомдон ашык түзүлгөн дебитордук карызга байланыштуу кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу карызды төлөө үчүн мектеп имаратын сатуу чечимин кабыл алган. 2007 жылы Билим берүү жана Илим министрлиги республикалык бюджеттин эсебинен Гавриловка айылындагы орто мектептин имаратын сатып алган. Өкмөттүн чечими менен 2012 жылы аталган имарат Гавриловка айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп берилген. Башкы прокуратура тарабынан орто мектептин имаратынын сатылып алынышын мыйзамдуулугу боюнча текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында мыйзам бузуу фактылары аныкталган жок. Учурда жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары тарабынан орто мектептин имаратына укук белгилөөчү документтерди каттоо иштери жыйынтыкталып жатат. 2007 жылы аталган кооператив тарабынан Гавриловка айыл өкмөтүнө бекер өткөрүлүп берилген трансформатордук көмөк чордондорду жана суу түтүктөрүн жеке жакка сатуу фактысы боюнча Сокулук районунун прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Маданият үйүнүн имараты боюнча билдирсек, бул объект 1992 жылдан бери Шопоков атындагы кооперативдин менчигине таандык болуп, административдик имарат катары колдонулуп келет.